Birlikte satıp gitmemiz gerekiyor artık. Oy baylık almasın para dışarı diyordur. Baylık var bizde almasın para dışarı. Birlikte biz almastırıp para da birlikte baylıkta özlem kalmıştı diyordur. Olğana bolğana bir kırgızdın dursun camın. Sadaka olayım, sadaka olayım. Sadaka olayım, patriotum, sadaka olayım, patriotum. Patriotum elin esinde kalasın, kırgızın esinde. Köylü kırgızın esinde kalasın. O şonuna dağda başı buldum, kalalım. O elini olayın, o şoğuna odaya kaşı buldum. Oy başkayla yok, başkayla yok, başkayla yok. Tanılayım patriotum. Oy patriotum oğlum, bana kırgızın dursun canımdayım, kırgızın dursun canımdayım. Oy memleketin alayım. Oy memleketin alayım, memleketin alayım. Oy seni halkım unutmayın, seni elin unutmayın. Kırgızın hiç kaçancım olmayın, kırgızıncım olmayın. Oy! Oy! Oy sadaka olayım, sadaka olayım. Oy sadaka olayım. Sadaka gidin, sadaka gidin. Sadaka olayım, sadaka olayım. Sadağın gidin, sadağın gidin. Sadağın gidip alayım, sadağın gidip alayım. Sadağın gidip alayım. Sadağın gidip alayım. Hurmattуу мекендештер, бүгүн бүтүндөй кыргыз элинин каңырыгы түтөп, кабыргасы кайышып, жан дүйнөсү эңшерилип, туусу түшүп, маданият аламында тоогулап, кылыч чабармалында чыган уулунан ажырап отурат. 2020 жылдын 20 апрелинде Кыргыз Республикасынын эл артисти Актаңдай Төкпакын манасчы, оончу, дастанчы Иманалиев Элмирбек Калиловичти 42 жашынын курагында шума жаларыбыздан алып кетти. Элмирбек Иманалиев 1978 жылы 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Ал 5 жашынан комуз карбам, чыгармачыл дүйнөгө эрте аралашып, айылындагы Акжар орто мектебинде 7 класста аяктагандан кийин окуусун Бишкек шаарында улантып, Улуттук филармониянын алдындагы музыкалык студиядан жана Кыргыз мамлекеттик Бүүсара Бейшеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинен билим алган. Республикалык Сейтек балдар борборунда, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында, Термечков атындагы Чүй областык драма театрында, Айткыч коомдук фондусунда үзүлүү эмгектенген. Кайталангыс өнөр ээси 1993 жылы Бишкек шаарында өткөн Актаңдай 93 акындын айтышында баш байгеге болуп, Төкмакын катары атпай журтка таанылган.
ошол күндөн тарта актың да якын айтыштардын көркүн чыгарып, бир нече эл аралык айтыштардын баш байгесин жеңип алган. Коңшулаш Казакстанда өткөн бир нече эл аралык айтыштарда байгелүү орундарды жеңип келген. Элмирбек Иманалиев көп кырдуу талант эле. Манасчы, дастанчы катары Манас эпосунан баштаган эпостарды кыргыз элинин залкар дастандарын көркүнө чыгара айткан. Анын бир нече ондору калк арасында кеңири тарап, элдигир болуп, бир нече жолу коомчулук тарабынан жылдын мыктоону деп бааланган. Өзүнүн кыска өмүрүндө кыргыз үчүн кылымга тете кызмат кылганы талашсыз. Агабыздын кайталангыс таланты, катылган терең философиясы, айткан ар бир насааты, жылуу жүзү, маңыздуу сөзү журтубуз үчүн түгөнгүс кенч болуп кала берет. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңерген ишмери, эл аралык руханият сыйлыгынын лауреаты Иманалиев Элмирбек Калиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын ачык деп жарыялап, Кыргыз Республикасынын президенти Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин атынан Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси Раев Султан Акимовичке сөз берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу эл туугандар, урматтуу кыргыз эл. Бүгүн биз кыргыздын улуу инсаны, улуу дегенге толук акыбыз бар. Улуу инсаны, улуу акыны Элмирбек Иманалиевди акыркы сапарга узатып атабыз. Мен алгач эң улуу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдон ушул жерде турган жакындарына, туугандарына, экран аркылуу көрүп жаткан 6 миллион элге терең аза кайгысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Президент өзү жеке ушул жерге келип, Элмирбектин башында туруп, Элмирбектин ишине сөз айтам деп өзүнүн тилеген, чын жүрөктөн чыккан тилеген айтты эле. Бирок эми өзүңүздөр билип турасыздар, кырдаал бүгүн башка, кырдаал башкача. Ошондуктан өзүнүн аза кайгысын, өзүнүн ушул биздин ийибизге болгон чоң урматын, чоң сүйүүсүн айтып коюуга, ошондой эле терең кайгырып атканына, ошондо кыргыздын бир маданиятынын жылдызы учуп асманыбыз ушундай жайдап калганына аябай кайгыруу менен көңүл айтты. Баарыңыздарга ошол президентибиздин көңүл айтысын айтып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, бүгүн биз акыркы сапарга сөздү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга тектүүлүктү узатып жатабыз. Бүгүн биз акыркы сапарга бактылыкты узатып жатабыз. Бүгүн биз сөздүн чыныгы маанисинде акыркы сапарга кыргыздын ак сөөктүүлүгүн узатып жатабыз. Мына ушул сапаттын, ушул мүнөздүн бардыгы Элмирбекибизде бар эле. Бүгүн биз Кет Буканы, бүгүн биз Талыгулду, бүгүн биз Балык Оозду, бүгүн биз Тыныбекти, бүгүн биз Келдибекти, бүгүн биз Саякбайды, бүгүн биз Сарымбайды акыркы сапарга узатып атабыз. Бүгүн биз Токтогулду, бүгүн биз Барпыны, бүгүн биз Жеңи Жокту, бүгүн биз Эстебести, Айталаны, Туганбайды биздин үйүбүз менен чогуу барга, алардын уруху менен кошо узатып жатабыз. Анткени себеби Элмирбек ушул бардуулуктун, ушул нактуулуктун, ушул уруктун алып жүрүүчүсү, ошолордун улуулардын улуу салтын алып жүргөн, көкүрөгү уюган, көкүрөгү эл деп сопкон, кыргыз деп сопкон, урук деп сопкон жигиттерибиздин бири эле. Бүгүн биз Элмирбекибизге кандай сөз айтсак жарашат, себеби ал ошондой сөзгө татыктуу жигит. Бүгүн 6 миллион ел өзүнүн жүрөгүндө, өзүнүн көкүрөгүндө аза күтүүнү жарыялады. Бүгүн 6 миллион ел
Elmirбек улун эстеп кайгырып армандап отурат. Бүгүн бүткүл Кыргыз эли, Орбор Азия ким Элмирбектин ысмын билсе, атын билсе, даңкын билсе, кадырын билсе, бүгүн ар бiri өзүнүн жүрөгүндө аза күтүү жаралып отурат. Себеби бардыгыбыздын жүрөгүбүздө, дүйнөбүздө, рухубузда Элмирбектин башы өзгөчө экен. Элмирбек шунчалык элинин сүйүнчүгүнө ээ болгон. Шундай бир элдик адам инсан экендигин биз дагы бир жолу анып отурабыз. Дагы бир жолу анып отурабыз. Карасаңыздар, бул тагдырдын айткан жазганын карасаңыздар. Мына Элмирбекибиз 2020-жылдын 2020-жылдын 20-апрелинде дүйнө салып отурат. Бул дата, бул мезгил 1000 жылда бир кайталана турган убакыт экен. Bunun dagы өтө символикалык мааниси бар. Мен айтар элем, бул элибиз 1000 жылда бир төрөлө турган Кыргыздын улуу инсандарынын бири экендигин бүгүн дагы Кудайдын тагдыры, Кудайдын саны айтып турат. Себеби ал жака дагы, ошол чын дүйнөгө дагы ушундай инсандар керекпи? Билбейм. Бирок эмнегедир Элмирбегибизди арабыздан, көкүрөгүбүздөн эрте суруп кетти. Элмирбектин өнөр дүйнөсүндөгү ушунчалык сөздү кастырлагандыгы, кыргыздын сөзүн, кыргыздын оюн, кыргыздын көкүрөк жанартоосун ушунчалык деңгээлде айтып, акыркынын, соңкунун улуу инсандарынын бири, акыркы ошол кербендин, акыркы кербен улап келаткан, күчтүү улап келаткан залкарларыбыздын бири Элмирбек Иманалиев экендигин баарыбыз түйүп турабыз. Мына бүгүн социалдык сеттерди караңыз. Кыргыздын бардыгы ыйлап атат. Кыргыздын бардыгы арманга батып атат. Кыргыздын бардыгын көз жашы көлдөй болуп турат. Себеби ушул элибиз биздин Кыргыздын улуулугун даңктаган, Кыргыздын атын даңктаган, Кыргызды көкөлөткөн, Кыргызды даңктаган. Ошол анын күчү сөзүндө, оюнда, обонунда. Элмирбек көп кырлуу талант, акын, манасчы, обончу, төк акын, актандай акын. Мен ушул Элмирбектин 3 күндөн бери ушул жазган ырларын окуйм. Ушунчалык ойлору бийик, ушунчалык терең, ушунчалык мазмундуу, ушунчалык жүрөктөн чыккан. Өзүнүн тагдырын өзү жазып койгондой ушундай тагдырдын ырлар экен. Бул мындай акын, мындай ички дүйнөсү терең акын бизде чанда кездешет. Ошо чанда кездешсе дагы, ошол чанда кездешкендин бири Элмирбек элибиз. Акындыгы, төк акындыгы боюнча эч кимди алдыга салган эмес. Эч кимди алдыга салган эмес. Сөздүн тулпары, сөздүн күлүгү, ойдун күлүгү Элмирбек элибиз эле. Сөзүндө, ойда, сөзүндө улуу философия да бар. Сөздү жөн эле сөз деп айтчу эмес, бул сөздүн баркын, кадырын, кыраатын келтирип туруп айткандыгы ушунчалык биздин жүрөгүбүздө турат. Биз бүгүн жалпы Кыргыз эли чын сөздүн чыныгы маанисинде улуулугубузду акыркы сапарга узатып атабыз. Элмирбек барар жериң бейиш болсун, топурагың торпо болсун. Сени ошол дүйнөдө Атаң Эшмамбет, Алам Токтогул, Кыргыздын улуу инсандары күтүп атат. Ошол улуу инсандардын арасында биз каалар элек ошол өнөрүңдү мындан ары улап, мындан ары ошол Кыргыз элине өзүңдүн рухуң менен жакшылыкты колдоп жүрөсүң, биз терең ишенебиз. Элмирбек жөнүндө ар кандай сөз бар, ар кандай ой бар. Бирок бизге Элмирбектин улуулугу анын сөзүндө, ырында. Урматтуу туугандар, урматтуу берде маданият кызматкерлери, кесиптештер, урматтуу манасчылар,
төкмакында урматтуу ушул чыгармачылык тазалыктаган менин кесиптештерим, урматтуу досум Садык. Бүгүн мен баарыңызга көңүл айтам. Бүгүн сиздер бир канатыңардан айрылып отурасыңар. Бүгүн кыргыз эли бир канатынан айрылып отурат. Ошондуктан баарыңыздарга кайрат каалайм. Биздин элибиздин жүрөр жери, ийиш, жашаган жери биздин көкүрөгүбүз. Кош бол, жаткан жериң жай болсун. Чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Садык Ширнияз агасына берилет. Урматтуу улуу инсанды сыйлап, улуу сөздү сыйлап келгендер, биз баарыбыз бүгүн бирдей аза тартып турабыз. Кейбеген киши жок Кыргызда. Бир эле үй бүлөсү эмес, бир эле жакын саналаштар эмес, бир эле аны көрүп билип калгандар эмес. Деги улуу сөз деген, улуу салт деген, улуу тарых деген, эмне аздек деген кыргыздын баары бүгүн ыйлап отурат үйүндө. Бекерден айтылбаса керек сөз. Карагай ыйлап, талыйлап, караган журттун баары ыйлап деп. Мына бүгүн коронавирустун артына карабай, канчалаган киши бул жерде турасыңар. Ошо улуу инсанды, улуу адамды акыркы сапарга узатууга көңүлүңөр чыдабай ушул жерге келип турасыңар. Туура, өлүм деген алат экен, баарын алат экен. Өлүмгө эч ким, ажалга эч ким туруштук бербептир. Кезинде кылычын көтөргөн, жер жүзүнүн жарымызын бийлеген Чыңгыз хан деле өткөн дүйнөдөн. Туура, Искендер Зулкарнайын деле өтүптүр. Темирлан Бабур деле өтүптүр. Бирок биздин Элмирбегибизди жок дегенде 70 жашка чыгарып алсак эмне? Ошондо 70 жылдык тоюнда кабайык калктын баары чогулуп, суусарды өтей кийгизип, кымкап чепен кийгизип, тулпар мингизип тойлобойт белек. Туура баары өткөн экен дүйнөдөн. Кезинде Улукбек өтүптүр, Фирдауси өтүптүр, Омар Хаям өтүптүр, Баласагын өтүптүр, Махмуд Кашкар өтүптүр. Бирок жок дегенде 50 жашка чыкса эмне? 50 жаш тою болгондо Кыргызга дүңгүрөтүп той кылбайт белек. Кыргыздын улуу инсаны, Кыргыздын сөзүн аздектеген, Кыргыздын көтөргөн кылычы, сундурган найзасы Элмирбек деп, элдин баарын 7 дубанды кыдырып той берсек жарашпайт беле. 42 жаш деген эмне? Карачы. Керейин десең жаргат жери бүтүн, өлөйүн десең көр бүтүн болуп турабыз бүгүн. Айла жок ажырап турабыз улуу таланттан. Элмирбек деген ким эле? Элмирбек деген ырдын пиреле. Кайсы жери болбосо да обону шаңкылдап, күлсө күркүсү жаркылдап, кабагын ачып каркылдап, кайсы той болбосун, кайсы айтыш болбосун, кайсы сөз болбосун, кайсы обон болбосун, бүлөгөн кылачтай алдыда сунулуп турат эле го. Кечеден бери ырларын берет Элмирбектин. Кайта тирилип келгендей шаңшыган обону, кайталангыс таланты. Баягы Элмирбек, тирүү Элмирбектей карап отурдук телевизордон. Мына бүгүн акыркы сапарга узатып жатабыз. Эркек киши ыйлабайт, кечирип коелу туган. Ыйлай турган күн болуп, ыйлай турган күн болуп турат. Себеби мындай талантты жоготкондо ыйлабасак, мындай талантты узатканда ыйлабасак качан ыйлайбыз? Качан көзүккө жакылабыз? Элмирбек элдин гүлү болду, ырдын пири болду. Кайсы жерге барса да Кыргыздын намысын түшүргөн жок. Кайсы жерге барса да улуу Кыргызды даңктап жүрдү. Ким менен болсун, кайсы жерде болсун, Кыргыздын тарыхын, Кыргыздын салтын, Кыргыздын маданиятын, Кыргыздын тилин көтөрүп, барктап, улуу сереге жеткизип жүрдү. Манасчы десең манасчы, оончу десең оончу,
Akın desen akın, sanatçı desen sanatçı. Sanatta Elmirbek'ti kim aytalı dele. Manas aytsam, manasından manas çırar suktанған. Oğun aytsa her biri onu şedevr olgan Elmirbek. Bugün ayrılıp turabız Elmirbek'ten. Emne deybiz? Emne deybiz? Emin narkı dünyöge attan turasыңар Elmirbek. Nar жаққа барганда дагы мүмкүн өзүңдүн атаңдай болгон тукам күтүп алар сени. Эрте келдиң десең да күтүп алар, эрте келди десе дагы күтүп алар. Ашыкем тосуп алар сени. Айналайын Элмирбек сен де келип калдыңбы деп. Ошол жерде эстекем бар. Эстекем беркелетип алып жүрөр. Жаткан жери жайлуу топурагы торко болсун. Ажалдан болбос кайтарыш, айылыңа көңүл айтабыз деп Исмайыл айткандары. Айылга көңүл айталы, бири-бирибизге көңүл айталы. Ушул өнөрдү алып жүргөн Язбек деген Элмирбектей дагы инсандар чыксын деп тилейли Кудайдан Кыргызга. Кудайга дагы ушундай акындарды берсин. Кудай дагы ушу Кыргыз элине ушундай оочуларды берсин. Кудай дагы ушундай залкар таланттарды берсин. Кош жаткан жериң жайлуу болсун. Сөз өнөр адамдарынын атынан Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артисти Төкм акын Жеңишбек Жумакадырга берилет. Senin aldığında ırgap turbay iyilap turam diye hiç oylagan yok olur. Göz yumgandan beri ıyılav atıp yaşlı göndü. Uyku görmedik. Elmirbek'te görgön her bir insan kolun karmagan, özün candagan, süygön kim Elmirbek'ti görse ben Toktogul'du gördüm, Eşmanbet'ti görgömün, Atay'dı görgömün, Niyazanlı'yı görgömün dep aytsa eş canılıp aytты oylayım. Antkeni dostum, ulu insanlarda kanda öneri bolsa oşonun baarın denesine singirip Toktogul mınday ırdagan, Niyazalı mınday komuştu çetken, Sayakbay mınday manaş aytkan dep bizge görsetip ketken bizi görmesek dagı. Elmirbek dostum ölgön jok. Tübölük yaşayt. Ben her bir duamda her bir Kudayga jalınganımda senin atın koşup duran dostum. Ağustap bizden bekindin dostum. Armanga salıp ezildim dostum. Ayti şarga canımda sen yok. Azıl ben bilsem jetimmin dostum. Ajaldan alıp kalalbay alıp alsızbız bisti geçirgin dostum. Zamandın aytkan çındığın Elmir. Sanatın yaşayt min kılım Elmir. Cılt etken ömür bizde de bütöt. Yılmayıp tosup turgunun Elmir. Koş doğun arman, kurgurum Elmir. Koş olgun dostum, bulbulum Elmir. Жатқан жерің жайлы болсын. Сөз досторунун атынан Таалай Керималиевке берилет. Урматтуу элим, элде мындай суроо турат. Элмирбек эмнеден өлүптүр деген суроо турат. Elmirbek çoğun kaygıdan öldü. 30 yıldan beri Kırgız eli götürüp tartıp жатқан azap kaygıdan öldü. Elmirbek mansap, biyilik nasavından ölgön жоқ. Elmirbek biyilik üçün, mansap üçün birin satıp elin satıp, yerin satıp жүргөндөрдүн azabından öldü. Elmirbek her bir Kırgız jaranı 15 günge jete turgan akçası жоқ.
5 kılarım un gelgende iğnesin görgende iyilegan enelerin göz çarşında savunan öldü. Eldirbek men bugün aytat elem, korkpay turup aytam. Ötkö astyda aytıp ketken Sadık Bey aytıp ketken, Жеңишбек aytıp ketken belgilүү insanlardan, Токтогул атабыздан улук деп korkpay aytam. Antkeni biz bunun үнүн угуп жанынан, жүзүн көрүп жүрдүк жанынан. Ошонусу менен биздин жүрөгүбүздө улук бойдон калат. Элмирбектин бардык касиеттер айтылды. Бирок жанында жакын жүргөн дос катары дагы бир белгисиз касиети бар эле. Бул Элмирбектин көз ачыктыгы бар эле. Bir nerseni seзе biley turgan jayı var эле. Ал тууралуу бир нече мисалдарды мен кийин бир жерде болсо далилдеп айтып берем. Кандай себептерден канча жолу ажалдан калгандарыбызды айтып берем. Ошонун баары мамлекетте эмне боло турганын көзү сезип билип турган жаран эле. Элмирбек мен акыркы көп айтпайын, акыркы 3 жылда эртең менен саат 7'de Элмирбектин будильниги менен ойгонуп Кудайдын куттуу күнү WhatsApp'та чыкканда Элмирбектин батасы менен элге жазган каалоо батасы менен ойгонуп ошону биринчи окуп ошого эмне деп жооп береримди билбей «Амин, айтканың келсин» дегенден башканы айта алган эмесмин. Бүгүнкү күндөн баштап ар күнү мен ошол убакта «Амин, эмкемдин жайын жаннаттан берсин» деп турам. Көзүм өткөнчө башка арга жок. Мүмкүн болсо азыр ошол мамлекетке жазган акыркы бир батасын WhatsApp'та жүрөткөн мен окуп коеюн кыска кылып. Биздин керемет, эң кымбат, эң таттуу күндөр элибиздин эртеңине, урпактардын уланышына, уулдардын мурасына арналып жашаган күндөрүбүз. Айкөлүбүз баштаган ата бабанын алдындагы карсыбызды актоого болгон ар бир аракетибиздин чыккан майнабы менен жакшы натыйжасы. Canımız menen sezip, denemiz menen tuyup, közümüz menen körüp, kulağımız menen uqqandan artkan kanday rahat var. Men albaktıga жетүү sizlerge, jana azırkı mamleket başındagılarga özüm bolgon ümit işenim zor deyip. Ушундай ümit, ушундай каалоону, ушундай батаны күннүгө жазат эле, күннү кеттен менен жазат эле. Hem ayla çok, hem ke dozum. Men Kuday'dan Kuday müziği geçirsin, bir ele dersen sorayım. Beni de elektriğe alıp getirip işten ögöztü, koşsaken. Hoş bol dostum, hoş bol. Jatkan yerin jaylı olsun. Артында kalgan bulda ballarına Kuday'ım uzun ömür versin. Hoş bol dostum. Сөз жердештерінің атынан профессор Жаңғырбек Бокошев ағазға беріледі. Қадірлі қалайық. Бүгін қырғыз рухының, қырғыз жан дүйнөсінің желбіреген бір желеге жалп етіп түсіп отырады. Бүгін қырғыз елінің улуттук ар намысын коргогон
ер жүрек bir сақчысы көзден қайын болып отырады. Ажалды мықачы дейбіз, ажалды ташбор дейбіз. Бирок 40-тың қырына жаңы келген Элмирбекке қол көтереді деп кім ойлады эле? Арабыздан шапчылып кетеді деп кім ойлады эле? Ташқа тамға басқандай тасым сөзі бар эле. Құрч қылыштың мизіндей өткір ойы бар эле. Қардай аппақ ниеті бар эле. Жүрек қылын черткен оғыны бар эле. Бүгін Элмирбек жоқ. Тоқтоғұл менен Ешмамбет ішкен бұлақтан су ішкен. Тоқтоғұл менен Ешмамбет жанаша бастырған жолда басқан. Тоқтоғұл менен Ешмамбет үзөңгүлөштүрүп таңшы ырдаған Буракандын белинен устаты Туғанбай акын менен шаңшы ырдаған Элмирбек бүгүн жок. Кыргыз эли кыргыз болуп турганда элдин сырын сырдашар, муңун муңдашар, дагы далай акын чыгар, дагы далай ырчы чыгар. Бирок Элмирбектей ким болот? Элмирбектин ордун ким толтурат? Жай турмушта жайдары көп сүйлөбөгөн, көп тыңшаган, суроо берсең гүлмүңдөп кыска жооп берген, ушунчалык карапайым, ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык ак жүрөктөн эле бүгүн Элмирбек жок. Элмирбектин ырын дагы далай угабыз деп ойлочу элек. Элмирбек менен дагы далай көрүшөбүз деп ойлочу элек. Элмирбекке дагы далай бата беребиз деп ойлочу элек. Бүгүн ажал деген арсыз экен, көзү бар, жүрөгү жок экен, кулагы жок экен, арабыздан Элмирбекти алып кетти. Кош Элмирбек, жараткандан сурарыбыз, жаткан жериң жайлы болсун, топурагың торку болсун, жаныңа бейиштен орун берсин. Кош. Сөз туугандардын арасынан бир тууган агасы Айдарбек Иманалиев агасга берилет. Урматтуу калкым, бүгүн Элмирбектин жашоодо адамдын баарына келүүчү өлүмгө моюн сунуп арабыздан айтышып кетип отурат. Эним бул жашоодо аз жашаса да, саз жашап, кыргыз эл үчүн, кыргыз элдин маданиятына эмгегин сиңирип, алгылык иш кылганы алдыда айтылган инсандардын сөздөрүнөн билинип турат. Не дейм? Ажалга айла жок экен. Арабыздан кетип отурасың, кагылайын иним Элмирбек. Жаткан жериң жайлы, топурагың торку болсун. Кош асыл залкарым. Элиң, кыргыз элиңин жүрөгүндө, элиңин арасында бир туугандарыңын, жора жолдошторуңун, досторуңун, шакирттериң жүрөгүндө дайым сакталсын. Сөз шакирттердин атынан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Төкм акын Азамат Болгонбаевге берилет. Кыйырлары менен кылымдарды аралап келген кыргыздын карт тарыхы оор жоготууга учурады. Анткени ошол карт тарых сизге окшогон асыл урпагын жоготту. Кыргыздын бүгүнкү күнү дагы оор жоготууга учурады. Анткени ошол карт тарыхтан бери уланып келаткан кыргыздын улуу рухун алып жүргөн сиздей замандашын жоготту. Тилекке каршы
кыргыздын келечеги дагы оор жоготууга учурады. Анткени Хан Манасты айткан романдын ырчуулунан бери келаткан улуу акындардын жолун улаган сиздей бабасын жоготту. Сиз өмүрдө коркуп жашабай, толкуп жашадыңыз. Сиз өмүрдө жалкып жашабай, бүтүндөй ааламга сыйбас океандай чалкып жашадыңыз. Кече сүрөттөрүңүздүн көбүн карап олтурсам, көпчүлүгүндө күлүп түшкөн экенсиз. Демек сиз асмандагы күн сымал баардыгына тийип жашадыңыз. Сиз кумурскадан баштап Кудайга чейин сүйүп жашадыңыз. Сиз өзүңүз аздек туткан, өзүңүз жакшы көргөн ала тоомуздан дагы бийик жашадыңыз. 2001 жылы сиз анда улуу өнөрдүн учугун улаган жылдыз болуп жанып турган учуруңузда мен такасы жешилген батинкемди Ош базардан алган чоң чапанымды оронуп алып келген айтышты бүгүн дагы эстеп олтурам. Тилекке каршы ошол айтыштын аягы, ошол айтыштын акыры ушинтип түбөлүктүүлүк менен бүтөт экен. Сиз романдын ырчуулунун артынан кеттиңиз. Сиз Арыстанбектин артынан кеттиңиз. Сиз Токтогулдун Эшмамбеттин, андан бери карасак Ашыралы атабыздын, Тууганбай атабыздын эстебиз атабыздын артынан кеттиңиз. Сизге өнөрдө шакирт дагы болдум. Кудай насип кылып буйруган экен, өкүл бала да болдум. Устатым катарындагы, асыл замандашым катары дагы, атам катары дагы мен сизге миң ыраазымын. Сиз да жалпы кыргыз элине ыраазы болуңуз. Кош болуңуз ата. Урматтуу мекендештер, эл улуу Элмирбек агабыздын жаны учса да жамалы калды. Элмирбек агабыздын сапары бүтсө да саптары калды. Заманыбыздын залкары өлүмдү өзүнүн өрнөктүү өмүрү менен жеңе алды. Бардык өнөр дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн атынан үй бүлөсүнө, жубайына, уул кыздарына, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Айла жок ажал улук кошуңуз ага. Жараткан өз мээримине алып, жаннаттан сизге жай берсин. Жаткан жериңиз жайлуу, топурагыңыз торко болсун. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын эл артисти Иманалиев Элмирбек Калиловичти акыркы сапарга узатуу зыйнатын жабык деп жарыялайм. Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман тургандар, акыркы сапарга жаназага ушундай турмуздар. Ушундай арт жакка үй тарап койдула. Жаназа кылат. Жаназа кылат. Жакта элдер кошулуп баштайт. Койбойт.
Alasa beresesini taktap koyuyordağı o dilimizde kalınlık gelgen nerse şunun için yakınlarından gelip alasa bereselerini taktap koysun. Haydar Bey'e aslı bakıp alasa bereselerini taktap koysun. Onlarınızı alırlar. Bağımız tasdikta şu hükümanımızın yakşı bir şekerin bürokrasiden tasdikta kanaza hatırladı. Kendimize sapta tuzlarımızda tuz tuzluyor.
Çatılık yok, oturup kozu elin anarız yok. Ağzınızda kanalsam ağzımak buradan alamaz. Ağzıma sürük meysiz yok, hoşumun haydırdı buyuresi yok. Bu karanlık tüm bölümlerine gelen gün buldu, tüm